Саламатсызбы, кандайсыз? Менин атым Гүлмира. Азыр сиздерге Faberlic компаниясындагы жеке личный кабинеттин ичиндеги адам өзү каттала тургандай, сиз каттабайсыз, ссылканы көчүрүп аласыз, копировать аласыз, анан каттала турган жаңы келген адамга ссылканы жөнөтөсүз. Ал адам өзү каттала тургандай кылып эмени ссылканы каяктан алабыз? Азыр мен ошол нерсени сиздерге көрсөтүп берем. Каяктан алабыз, кайсы жерден алабыз? Азыр биз биринчи Faberlic компаниясынын жеке личный кабинетине киребиз. Жеке кабинетине кирип, мына жеке кабинетине кирип атам. Мына телефон номер, мына коддорумду жаздым, данныйларымды жаздым, жеке кабинетке кирип атам. Сиз да ошентип киресиз. Анан четте турган могу жалгыз кишини басасыз. Баскандан кийин менин тапшырыктарым жеке бөлмө деген 2 раздел чыгат. Жеке бөлмө дегенди басасыз. Жеке бөлмөгүнү баскандан кийин, эгер орусча болсо личный кабинет деп чыгат сиздики. Анан караңыз, жалгыз киши турат, астында плюс турат, кошелек турат, 2 карточка турат, корзинканын сүрөтү турат, анан 3 адамдын сүрөтү турат, башында сообщениясы, мына сүйлөшүп атышат, адамдар сүйлөшүп атышат, 3 адам турат. Ошону басабыз. Ошону баскандан кийин момундай сиздин жеке кабинетиңиз чыгат. Анан ылдый түшкөндөн кийин сайтка кирүү үчүн рефералдуу шилтеме деп турат. Муну баспайсыз. Могу жаңы консультантты каттоо үчүн шилтеме деп турат. Ушуну акырын баспайсыз. Каттуу басасыз. Каттуу. Мына дагы көрсөтөм. Мына мынтип акырын бассаңыз ал басылып чыгып кетет да. Мына акырын бассаңыз мондай болуп чыгып кетет. Мына мондай болуп чыгып кетет да. Сиз акырын баспаңыз, муну каттуу басыңыз. Мына каттуу колуңуздун башы менен мындай каттуу бассаңыз, копировать адрес ссылки деп чыгат. Ушуну копировать кылып аласыз. Мына мен копировать кылдым, болду. Бияктан чыгабыз. Чыгып туруп, могул жерге деле койсоңуз болот. Мына Instagram баракчаңыз, Instagram баракчаңыздын редактировать деген жерин басып туруп, могул сайт деп турат. Мен Гүлмира Ланаркызы деп жазылгандан кийин астында сайт деп турбайбы? Ошол жерге можете вставить. Ушул жерге да койсоңуз болот, ошол регистрациянын эмесин. Мен болсо азыр деген эмеге койгон атам. Могу таплинк деген мультисылка деп коет. Могу таплинктин ичине көп ссылкалар батат. Мына мен азыр таплинкке кирем. Ошол мультисылканын ичине коем. Аяка YouTube'даги койсо болот, толтура ссылкаларды койсоңуз болот. Жөнчүп кызым. Мына мен таплинк деген бул мультисылка, көп WhatsApp'ты койсоңуз болот. Жөнчү дейм. Акнураз таяк жейсиңиз. Эмне антатасың кызым? Акшал, эмне сен эмне болуп атасың эми? Мынакей. Мне располагать другое приложение дейт. Мен чыгып кетпей калып турмун, Мынакей. Балдар миши деп атпайбы? Мынакей мультисылка ачылды. Мына мен азыр мону Faberlic'e өз алдынча катталыңыз деп мен уже жасап койгом. Азыр сиздерге кайра көрсөтүп берем. Кантип жасаш керек? Добавить новый блок дегенди басасыз. Ссылка дегенди басасыз. И молеки http деген турбайбы? Открыть сайттын астында турат. Мына оранжевый болуп күйдү. Ушул жерге ставить дегенди бассаңар, мояка ошол сиздин жеке кабинетиңиздеги ошол ссылканы адамдар өзү каттала тургандай кылып жасадык. Эми могу текст ссылки деген жерге жазабыз. Мына Faberlic'ке өз алдынча катталыңыз деп турат. Өз алдынча катталыңыз. Всё, сохранить дегенди басып коесуз. Мына мондай болуп жеке неме чыгып калат. Мындай астында ушундай блок чыгып калат. Мына мен азыр бул блоктун мага кереги жок. Мен жасагам. Мен удалить кылып салам азыр. Удалить кылам. Удалить кылсам себеби менде бул нерсе уже бар. Сиздер ушундай кылып өзүңөрдүн жеке кабинетиңерден адам өзү каттала турган ссылканы алып туруп коюп койсоңуз, ал адам өзү эле кирип катталып алат. Азыр мен ушул нерсеге кандай киреткенин мен көрсөтүп берем. Мен Instagram баракчама кирдим. Таплинк дегенди бастым. Таплинкти басып, мына Faberlic'e өз алдынча катталыңыз дегенди мен басам да кирем. Кандай болду экен, кандай иштейт экен, кантип катталат экен. Мына сиздин билеңиз, биринчи содагыларыңыз үчүн 31-августтан 20 сентябрга чейин тери күтүмүнө арналган пребиотиктер био жыйнагын алат экенсиз. Ал үчүн сиз 1575 сомдон 21 сентябрга чейин, октябрга чейин заказ кетиресиз дагы 20%тен азандатуу аласыз дейм. Мына фамилиясын жазат, атын жазат, атасынын аты, email жазат, уюлдук телефон номерин жазат, жашаган жерин жазат дагы.
туған күнін жынысын жазып тұрып далилдөө дегенде басып коет, и все болду. Ошентип адам өзү эле кат алып алат. Ушундай, мен ушундай нерселерди көрсөтүп берейин деп атам. Мына мында болсо инстаграмдан мында карасаң Фаберлик жөнүндө эч кандай маалымат жок. Мен могу таплинктин ичинин могул жердин баардыгын ошо Фаберликке ылайыктуу кылып жасайм. Сиздерге да көрсөтүп берем. Анан сиздер да ошондой баракчаңыздар жасайсыздар, жакшылаңыздар. Биз ушинтип кадам-кадамдарга бөлүшүп көп видеолор таратам. Бул видео YouTube каналымда болот, дайыма ачык болот. Өзүңүздөргө ушул маалыматтарды ала алсаңыздар болот.